Макс, Инстаграмдагы менин постума лайк басып койчу. Себеби сенден башка эч ким муну жасабайт. Жакшы болот. Ыраазысыңбы? Жок, баарына. Кандайча баарына? Сенде мындан 30 дана жүрбөйбү? Эми аларга өзүң лайк бас. Мейли, мен сүрөттөрүмдү жана видеолорумду баары жактырган атактуу блогер болгум келет. Алгач сен бир саатта бир нече жолу пост жазганыңды токтот. Сен анткендей жаңылыктар агенттиги эмессиң. Посттун алдындагы жазууларың гана. Менден башка эч ким лайк баспагандыгы таң каларлык эмес. Кел, мен сага кантип сапаттуу контент түзүүнү үйрөтөйүн. Контент бул сенин мобилдик телефонуңдун сайтындагы же тиркемесиндеги камтылган маалымат. Мындайча айтканда, контентке тексттик же визуалдык маалыматтардын баары кирет. Бул текст, видео, аудио же башка дагы ар кыл сүрөттөр болушу мүмкүн. Азыр маалыматтын заманы. Адамды көнүмүш нерселер менен эч таң калтыра албайсың. Бирок бул жоктон барды жасоо дегенди билдирбейт. Өз постуң менен кандайдыр бир болгон окуяны айтып берүү жетиштүү. Кызыктуу жана демейдегидей эмес. Окуяны текст менен эле эмес, видео жана фото аркылуу дагы берүүгө болот. Мында сенин постуң баарына жагышы керек эмес. Болгону өзүңдүн блогуңда же баракчаңда өз темаңды, эң башкысы өзүңө жаккан теманы жазуу. Постту дайыма чыгаруу керек. Бирок бир күндө 3 жолдан ашык болбош керек. Видеобу, сүрөтпү, текстпи айырмасы жок. Эң башкысы өзүңдүн блогуңдун темасы боюнча көбүрөөк билүүгө жана өсүүгө аракет кылуу. Анткени сага жазылган адамдарга мурун билбеген, укпаган маалыматтарды алган кызыктуу болот. Эгерде силер видео блогер болгуңар келсе, анда өзүңөрдүн алгачкы тажрыйбаңарга критика менен мамиле кылууга болбойт. Эң башкысы өзүң менен өзүң болуу. Анткени көрүүчү жасалма эмоцияны сезет. Ал гана эмес, эң атактуу видео блогерлер башында мобилдик телефондоруна тартышкан. Силердин араңардан кээ бириңер атактуу блогер болушуңар мүмкүн. Мен ишенем, эң башкысы ишти баштоодон жана ката кетирүүдөн коркпоо керек. Кандайдыр бир окуя жөнүндө текст, видео же сүрөттү колдонуп, өзүңөрдүн баракчаңарга пост аркылуу баяндап бергиле. Силерге жаккан теманы тандап, ошол боюнча блог же баракча алып баргыла. Баарына жагууга аракет кылуунун кажети жок. Постторду кезек-кезеги менен чыгаруу керек. Бирок бир күндө 3төн ашык эмес. Өз алдынча өнүгүп, алып барган блог тууралуу көбүрөөк билүүгө аракет кылгыла. Эң негизгиси өзүң менен өзүң болуп, алгачкы тажрыйбаңарга критикалык көз караш менен карабагыла.